10 жылдан ашып қалды түзілгөнүнө. Жылына bir 500 студент аяктайт бул окуу жайды. 200ден ашык профессорлор иштейт, алар 50ден ашык мамлекеттен. Ар бир дарбазаны карасаңыздар, ар бир дарбазанын ичинде блок деп коебуз. Өзүнчө факультет. So, a country's name is Kyrgyzstan. Has anyone heard of it? Okay, so okay. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Шаматов Дүйшөн Алиевич, Нурсултан университетинин билим берүү жогорку мектебинин профессору. Нурсултан университетинин билим берүүдөгү программасынын магистранттары жана докторанттары үчүн лидерлик жана изилдөө усулдары боюнча курстарды окутат. Дүйшөн Шаматов Канаданын Торонто университетинин Онтарио билим берүү институтунун докторлук даражасын алган. Кош келиңиздер. Бул Назарбаев университетинин ич тарабын атайын атриум деп коет. Карап көрсөңүздөр, абдандай чоң бул залда студенттер өзгөчө катуу шамал болгондо, кыштын күндөрү ушу көптөгөн студенттер ушул жерде ар кандай өздөрүнүн кружокторуна катышат. Бул ички жагындагы дарактардын бардыгы жандуу дарактар, жасалма эмес, көрүп турасыздар, фонтандар болуп турат. Анан дагы карап көрсөңүздөр, бул макети университеттин. Биз кирген жагы бул Кабанбай Батыр көчөсүнөн кирген жагы. Ар бир мына дарбаза өзүнчө бир факультет болуп эсептелет. Факультеттер ушул канча 8 канча факультет канча бар? 8 факультеттер бар, алар жөнүндө да маалымат берсек болот. Ар бир факультет өзүнчө жайгашкандагы, булардан сырткары бизде медицина факультети тетиги жакта сыртта жайгашкан. Эмне үчүн? Ооруканаларга жакын, себеби студенттер ошо ооруканаларда практика өтүшөт. Карап көрсөңүздөр, бул жерде студенттердин жашаган жатаканалары, бул жерде болсо мугалимдердин жашаган жатаканалары. Бул жөнүндө Камила бизге жакшы маалымат берет. Анан спорттук залдар дагы бар. Анан китепкана бар. Китепкананы сөзсүз көрүшүбүз керек. Урматтуу биздин коллегалар. Бул жагына келсек, бул биздин медицина факультети эң жакшы сапаттагы. Бул жерде биз ушу врачтар, докторлорду даярдайбыз. Булар дайыма мынау ар кандай ооруканалар менен тыгыз байланышкан, ошол жерде практика өтүшөт. Анан аларга изилдөө иштерин жүргүзүп беришет. Ошол окуу жай абдан заманбап. Бул жерде карап көрөбүз. Ушул жерде көрсөңүздөр, дагы бир кызыктуу жери, эң университеттин дагы мактана турган жери, бул жатаканалар, студенттердин жатаканалары жана окутуучулардын жатаканаларына сырттан катуу шамал болгондо кыйналбасын деп туруп, атайын Skywalk деп коет. Мындай асма көпүрөлөр бар, аны да көрөбүз чогуу. Негизги себеби бул окуу жайдын ачылышына Казакстан өзүнүн жаштарын мурда сыртта окутат эле да, болашак деген программа бар. Азыр дагы бар. Ар болашак программалары мурда жылына 500 окуучу студентти, жаштарды чет өлкөгө жөнөтүп, алардын жатакана менен камсыздап, жол киресин төлөп берип, окуганды төлөйт эле да. Экономикалык жагынан анализдеп караса, кымбатка туш келди. Ага караганда ушул жерде окуу жайын ачып, мыкты адистерди ушул жерге алып келип, бакалавр программасын эмне үчүн сыртка жөнөтүшүбүз керек балдарды деп туруп, Казакстанда окутабыз деп туруп, ушул жерде окуу ачылды да. Ошол азыр эми болашак бар, бирок бакалаврга жөнөтпөйт, магистратура менен докторантурага жөнөтөт. Бакалавр негизинен ушул Казакстандын эң мыкты жаштары ушул жерден билим алууга аракет кылат. Китепти кармагандан кийин ар биринин колунда бар да эмелер, колуна эме жуккан болсо, микробтор жуккан болсо, анда ушуга салып койсо, бир аз дароо тазалап коет. Абдан керектүү, пайдалуу болду ушул эме дезинфекция кылчу аппараттар. Аларды карасаңыздар, эч ким мажбурлап айтат, өздөрү кызыгып тапшырмаларын аткарып атат. Себеби аларда экзамен болуп атат. Ошого көрүп атасыздар, бардыгы тапшырмаларын аткарып отурушат. Аларды барып тапшырма аткар деп эч ким артынан кубалабайт. Себеби өздөрү билим алып атышат. Бул кошумча бул атайын жанагы көзү көрбөгөн көзү назиктери үчүн дагы ыңгайлуу болсун деп ушуну жасатып койгонбуз. Ол стартап дегени жанагы бир өзүнчө балдар ушул өздөрүнүн бизнес идеясын ишке ашырса, университет жардам берет да. Азыр Кыргызстанда өтө популярдуу болуп атат стартап дегени. Студенттерде ар кандай жакшы идеялар бар да, ошону ишке ашырам десе, университет каржылайт. Ошо балдар өздөрүнүн ойлорун ишке ашырып туруп, ушу каржыланчу жерлер, тиги имараттар, технопарктар. Эң сонун китепкана, эң сонун университет дейт, айтат.
one of the best resource libraries I've worked in. I've seen. Мен көргөн, мен иштеген университеттердин эң жакшы ресурстарга бай, эң мыкты университеттин бирөөсү деп айта алам дейт. Көп жерде иштегенмин дейт. It's very nice to meet you. Китепкананын ичинде дем ала турган жер бар. Кээде чарчайсың да, уйкуң келет. Ошондо эмне кылам деп мынтип уктабасың да. Жака келсек, эс алса болот. Студенттер на, алар тиги жакта отуруп чарчаганда бир аз эс алып атат. Отуруңуздар. Атриум деп коебуз. Себеби бул жерде суук күнү болобу, кайдай күн болобу, студенттер ушул жерде отургучтарды коет, бир өздөрүнүн эксперименттерин жүргүзөт, кружокторун ушул жерде уюштурат, же болбосо ар кандай мындай салтанаттуу аземдерин уюштурат, отургучтарды уюштуруп. Себеби ушунун ичинде баардык жана кечелерди уюштурса дагы боло берет. Андан башка залдары дагы бар, аны да көргөзөбүз. Бирок карап көрүңүздөр, могу жерде студенттер дарактардын арасында отургучтар бар, ошол жерде сабак окуп даярдап атышат, абдан жакшы. Анан бул дарактар кадимкидей жандуу пальмалар. Албетте биз эме дебейбиз, мисалы үчүн университет сөзсүз жакшы болуш үчүн эле пальма болуш керек деген нерсе жок. Балким буга да канча каражат кеткендир, бирок карап көрсөк, мындай таза аба бул жерге эме кылып, балдар үчүн дагы жакшы абаны тазалап турганы бул өсүмдүктөрдүн пайдасы чоң десек болот. This is a project? It's a club. Club? Oh, what kind of club? Content Creators Club. Sorry? Content Creators Club. Oh, ар кандай компьютерден контент жасоочулардын клубу экен. This is a delegation from a neighboring country. I don't know if you heard of it. It's on the other side of the border. There is Alatau, there is Alato, and these guys are from Alato. So a country's name is Kyrgyzstan. Has anyone heard of it? Okay, so enjoy. Sorry for distracting you. Okay, hold on. Мына мен дайым айтам. School of Mining жана and Geosciences деген бул эме деген жерди изилдөө жана тоо кендерин изилдөө факультети да. Кана эми ушунда биздин жигиттер, кыздар окуп туруп, жана комтөргө окшогондо өзүбүздүн балдар иштесе кана эми. Эми чет өлкөлүктөр иштесе, алар биз үчүн иштеп бербейт экен. Ошон үчүн биздин балдар иштетиш керек да. Анын үчүн окутушубуз керек биз мыкты адисти. Ушул факультетке келсе, мисалы үчүн School of Mining'ге, же болбосо тетигинди караңыздар. School of Science and Humanities. Бул жерде робототехника факультеттери бар. Биология бар, математика, дүйнөлүк деңгээлдеги сабак үйрөнө турган мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн жаштар окуса ушул. Мен өзү биринчи адис деген бул чет тил, англис тил мугалими, чет тилден. Бирок андан кийин 2 жыл магистратурада окудум, мугалимдердин билим өркүндүтүү боюнча. Андан кийин Канадада докторантура PhD'де окудум 5 жыл. Ал тармагым ушул окуу программасын иштеп чыгуу, анан мугалимдердин билим өркүндөтүү жана билим берүүнү реформалоо боюнча ушу адис болуп окуумду бүтүп келгем Канададан. Андан кийин Бишкекте көп жыл иштедим. Анан Казакстанда иштеп атканым, азыр ушул биз мына азыр киребиз, жогорку билим берүү мектеби деп коет. Ошол жерде биз магистрант жана аспиранттарды келечектеги башкаруу системасында иштеп, же болбосо билим берүүнү өзгөртө турган, реформа жасай турган жаштарды даярдап чыгарабыз. Алар теориялык жактан дагы, практикалык жактан дагы изилдөө жагынан да даяр болуп, ушул салым кошуп, ушу билим берүү системасын алдыга жылдырганы адистер болуш керек да. Кыргызстанда ушундай окуу жайды мен дагы үмүт кылат элем, ачсак деп туруп. Себеби азырынча мындай окуу жайы Кыргызстанда жок, чет өлкөдө абдан жакшы жол коюлган. Ушул бизде мисалы үчүн ошол эле министрликте иштегенби, же ар кандай башкар билим берүү башкармалыгында иштегендерби, ушундай заманбап идеялар менен билим алган болсо, алар дагы изилдөө жүргүзгөн болсо, ошолордун эме изилдөөсүнүн негизинде Кыргызстандын билимин алдыга жылдырат элек дегенде менин ниет бар да. Biz айтып өттүк, Skywalk дегени. Карасаңыздар, бул жерден мисалы үчүн бул окуу имараты жана башкаруу имараттары. А бул жака болсо студенттердин жатаканасы, жана бизде спорт зал бар, бассейн бар. Ошого сыртка чыкпастан эле студенттер катуу шамал болобу, бороон болобу, кар жайбы, ага карабастан же муз болобу, ага карабастан үйлөрүнө өздөрү эле мынтип карасаңыздар, ушул эме боюнча ыңгайлуу кийимдер менен үйлөрүнө барышат. Студенттерге убакытта экономдой жакшы болушат. Бул жерде барганын себеби, көрдүңүздөрбү? Демек, өздөрү үчүн сыртка чыкса гана жылуу кийинип чыгышат, а бунун ичинде кадимкидей жүрө беришет. Студенттерге бардык шарт түзүлгөн, болгону окуш керек. Студенттерге аларга кандай талап шарттар болсо дагы бардыгы түзүлгөндөн кийин, анан мугалимдер дагы аларга талап кое баштайт экен да. Эми сабагыңды оку деп туруп. Мисалы үчүн, агай, үйдө менин жылуу суум жок эле, же болбосо комнатам менде светим жок эле, мен бүгүн ушу үшүп калдым дебестен,
алар только көңүлү ушу көңүлүн борбору окууда болуш керек да студенттердин. Көрдүңүздөр 12 этаж турган жатаканада студенттер жатаканасы бакалавриаттар турат. Бакалавр деген программада окугандар 2 студент чогуу жашайт. Жылдын башында тандашып ким менен жашаган. Анан жакшы жери бул жерде ар бир этажда өзүнчө кухня бар. Анан шартын дагы карап көрсөңүздөр, азыр эми кире албайт окшойбуз. Шарты дагы бул жанагы эң жакшы, кээде мен дагы өзүмчө ойлоп калам, студенттер үчүн жакшы шарттар түзүлгөн да, ыңгайлуу, ичине кооз, билбейм, жанагы мейманкана десем ашыкча болуп кетсе керек, бирок мындай студенттер үчүн абдан мындай өздөрүнө жагат. Ошо студенттер үчүн люкс да. Люкс, алар үчүн люкс. Мен студент болгондо абдан жыргамат. Ушул жерде анан студенттер дагы бул жерде өздөрүнчө кружокторду уюштуруп, өздөрүнүн турмушун эме кылышат. Көрүп атасыздар. Ал жерде комнатада отурганда кээде отуруп берип чарчайсың да өзүң комнатада иштегенден. Бул жерге келип алып, кээ бир студенттер бар, бул жерде иштейт дагы, комнатада эс алганы барат да. Кээ бир студенттер бар, өзүнүн комнатасында да иштей берет. Карап көрсөңүздөр, булар мен мисалы үчүн комнатамда иштей албайм, себеби комнатада эс алгым келет. Бул ушу жогорку билим берүү мектеби. Мектеп дегенде эми биздикилер эмне үчүн мектеп деп таң калышы мүмкүн. Бул ошол Түндүк Америкада мектеп деген кадимкидей факультет. Эмне үчүн жогорку мектеп? Бизде Назарбаев университетинде бакалаврдагы бар программалар бар. Анан бакалавры жок, только магистратура, докторантура. Ушул бизди билим берүү боюнча бизде бакалавр жок. Ошо магистратура менен PhD докторантура болгон үчүн жогорку билим берүү мектеп коет. Graduate School of Education. Бул Америкада, Канадада ошо school деп коет. Бул жерде неге дегенде бизде негизинен жанагы мен айтып өткөндөй даяр адистерди, иштеп жаткан адистерди келип, алардын билимин дагы өкүндөтүп, адис жакшы мыкты адис кылып даярдай турган окуу жайыбыз. Бул менин иш бөлмөм. Ошол жогорку билим берүү мектебинде 5-этажда 50-28. Бул жерге кирсеңиздер. Эмне үчүн бул бөлмө мага жагат? Себеби терезеден биз шаарды көрүп турабыз. Экспо жана башка мына жаңыдан түшкөн эң чоң мечит дагы менин бөлмөмдөн көрүнүп турат. Бул жерде спорт талалары. Ушул жерде отуруп алып, мисалы үчүн мен отурган жерим бул жер. Компьютерде сабак даярдап, изилдөөлөрдү ушул жерде жүргүзөбүз. Мисалы үчүн ар бир бөлмөдө мисалы үчүн эмеге 2 адам отурат, же болбосо профессорлор дагы кээ бир жерлерде бирден отурат. Бул жерде 2 адам отурганда менин коллегам бул Сириядан келген Анас Хажар деген мыкты адис. Кийинчерээк салынды. Бул жерде жанагы ассоциированный профессор, анан бир аз университетке эмгеги сиңгендерге мына жерлерге ушул имараттар таунхаус деп коет, коттедж тибинде салынган. Ар бир бөлмөдө 2ден үй бүлө жашайт. Мен ушулардын бирөөсүндө жашайм, кирип көрсөк болот. Келиңиздер. О, Айсылуш. Ана Айсылуш конокторду кабыл ал. Коноктор келди. О, мои дети. Hoş келиңиздер. Менин келинчегим Айсылуу. Ошол биздин үйдүн баардык эмебиз, бизди кожойкобуз болот, Айсылуу аты. Кыргызстандан ар бир биздин жердешибиз келсе өзүбүзчө сүйүнөбүз. Кыргызстанга баргандай сезебиз өзүбүздү. Сиздер менен эл Айыл апаны сурап, элибизди сурап, Кыргызстан тынч болсо сүйүнөбүз. Кыргызстанда кичине кыйынчылык болсо биз кошо кыйналабыз. Ошого келип, атайын биз менен ушу маек куруп көрүңүздөр. Мен аябай сүйүнүп атам, үй бүлөм да сүйүнүп атат. Эми барсаңыздар, аман эсен барыңыздар. Ошол биздин жердештерге баарына салам айтыңыздар. Мындай жакшы күндөр келсин Кыргызстанга. Асман дайыма асманыбыз ачык болсун. Оор күндөр алыстасын бизден. Эч элибизде жамандык болбосун. Ошого мына казактар арасында жүрүп, казактар дагы бизге жакын эл. Булардын дагы маданияты абдан жакын, тили жакын дегендей, биз дагы ушул жакта эл болуп жүрөбүз эми. Бирок оюбуз Кыргызстан. Эртеби кечпи барып, ал жака салым кошобуз деген ниетибиз бар. Ошол казактардын бир
мактанычы. Казактар эмне дегенде ушул биз дагы Айтматовду канчалык туу тутуп, биз өзүбүздүн залкара жазуучубуз менен мактансак, казактар Абай менен ошондой да. Абай деп туруп ушунун сөздөрүн, кара сөзүн, казакчасы аябай бардык казактар билсе керек. Анан буну Абайдын сөздөрүн өзүнчө мындай жашоосунан дагы жол көргөзчү кылып өзүнчө ойлошот да. Эми ушул слова назидания деп туруп жак отурупту. Ушуну сизге белек кылып койсом, ушу китепти эме алып коесуз, казактардын немесин китебин. Адамдын мынтип ички дүйнөсүн ачып бере турган суроолорду берип аттыңыз. Рахмат. Ушу сизге ийгилик каалап кетейин сизге. Ушу эч эме кылбаңыз, жамандык көрбөңүз, дайыма алдыда ишиңиз жүрүшө берсин. Дагы көптөгөн мынау таасир берүүчү берүүлөрдү даярдай бериңиз, дагы Кыргызстанда өзүңүздүн мындай көрөрмандарыңыз көбөйө берсин. Дүйшөнбеке, биринчиден сизге чоң ыраазычылык ушул биздин долбоорго катышып, биз менен биргеликте маек куруп бергениңиз үчүн. Анан биздин ушул Кыргызстандан алып келген кичинекей белектерибиз бар. Ушуларды кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Башыңыз дайыма аман болсун деп бул калпакты сизге мындай кийгизип коелу. Ден соолукта болуңуз. Анан бул болсо биздин өнөктөш Авангард стиль компаниябыздан таттуулар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Элибизге барып, Айыл апага салам айтыңыздар. Кыргызстаныбыздын дайыма келечеги кең болсун, асманыбыз ачык болсун. Рахмат. Жумушуңуздарга чоң игиликтер. Рахмат.